Как раз ошол жерде границада бир Flying J, анан бир Petro деген заправка бар экен. Ошол жака кетип баратабыз. Нарын, точно эле нарын. Менин тайларым нарындып болот да. Мен өзүм 7-6 жашка чейин нарында чоңойгом Акталада. Азыр Акталадан, нарындан көрүп аткан мекендештерге чоң салам. Нарында абдан жакшы кишилер жашашат. Кичипейил адамга жакшылыгы көп түйүлген. Кыргыз элинин сыймыгы көп инсандар чыккан нарындан. Мал ташыган трак экен. Уйларды ушундай трактор менен ташышат. Менин жүгүм жеңилирээк, 20 000 эле паунд. Ама оорураактар кичине жайыраак жүрүп атат. Биз болсо буларды ашып кетип атабыз. Так, тамактар бар экен да. Ичкенге албабыз керек го дейт. Эң бир жегиликтүү тамактардын бири ол жерде Subway'да. Трактын тамагынан тажадым, достор. Болгону могу эле тамак жегиликтүү го дейм. Chicken кен как раз, тоок нети. Шуну алабыз дагы. Кетебиз азыр. Кайсы штат кымбат экенин биз бензинден эле карап билип койсок болот. Бул Wyoming штаты кымбат штат экен. $4.09 дейт. Абдан кымбат штат экен. Например, Миссури аябай арзан штат. Норс Каролайна абдан арзан штат. Америка боюнча ошо эки штаттын эме дизелдин баасы абдан арзан. Мына акыркы тракстапка кирдик Wyoming штатынан. Азыр Юта штатына кетебир 5 майлдай калды. Мен да сиздерге азыр машинага отурганда Юта штатын тартып көрсөтүп кете берем, анткени күн сайын келбейбиз да бул штаттаргачы. Машинадан айдап баратканда үндөр начар угулуп калышы мүмкүн. Бирок Wyoming менен Ютанын границасын, андан кийин Ютанын кооздугун көрөбүз, достор. Тамак алып алдык. Трактын тамагынан тажадык. Үйдүн тамагын сагындык, достор. Мына кызыл машка күтүп атат. Астынан токтоду акканы. Тамактарды алып койдук. Как раз дилер менен сүйлөшүп койдук. Ой, дилер дейм да, брокер менен сүйлөшүп койдук, ага түшүндүрүп айтып койдук. 5ке чейин жүктү кечке жеткизип беребиз деп. Анан бүгүн жүк табайын дейт менин диспетчерим. Айттым, рахмат, таппай эле коюңуз. Эртең мененкиге 3-күнү эртең менен алалы дагы үйдү көздөй кетели деп. Анда, достор, кеттик. Ютага 5 майл калды. Ютанын сулуулугун көрөлү. Мына, достор, Wyoming штаты бүттү. Юта штатына кирип келатабыз. Ол жерде wait station бар экен, бирок жабык экен рас. Мына Юта штаты. Могу жерде жазылып турат. Welcome to Utah деп. Погода кайра бузула баштады. Күн бүркөлө баштады. Мына могул жерде speed limit 80 деп жазылып турат. Азыр муну да сиздерге көрсөтөм.
Достор, бұл 80 деген, азыр мен қарасам 80 деген километр менен 128 километр саат менен айдаса болот экен да. Ушул жактагы чоң штаттар чоң скоросту берет. 128 менен айдаса болот экен, трактордагы, чоң машиналардагы. Абдан чоң скорость. Ушул жакта Калифорния штаты гана 55 кылып салган. Калифорния полностью 55 деген где-то 90 километр сааттан ашык айдабаш керек. Кыбырап калабыз. Анан көп жигиттер ошо Калифорния штатынан тикеттерди алышат. Анткени 90 менен айдасаң жолуң аар болбойт. Анан катуураак айдай беришет. Ошол жактан көп тикет алышат. Достор, мына Юта штаты 80-чи жол эки тоонун ортосунан кетет. Бир топко чейин. Бул дагы абдан тоолуу штат. Солт Лейк Сити деген шаарга бартабыз. Ошо Солт Лейк Сити деген шаарда Олимпийские игры, жана зимний Олимпийские игры өтчү. Жолдун бул капталында поезддун жолу бар экен. Мына көрүп атасыздар. Нью-Йорктон баштап Калифорнияга чейин ушундай поезддун жолдору кетет. Жүктөрдүн баарын поезддар ташышат. Мен деген жана акыркы трак стапка киргенде унутуп калыптырмын. Терезелерди жууп алам деп шашып атып. Капталдарын жууп алсам болмок экен. Ушул жерлер Боомский ущельеге окшоп кетет экен. Как раз ошо Боомский ущельеде кетип баратканда дагы поезддун жолу барды. Могул жер болсо Ысык көлдүн Жети өгүзүнө окшоп кетет экен. Жети өгүздөгү тоолор кичинерээк, Ютанын тоолору абдан чоң экен. Карасаңыздар, кооз. Тракистер жыргап калды, жол ачылып. Ого, абдан бийик тоолор бар экен бул жакта. Чокулары көрүнбөйт. Погода өзгөрө баштады. Абдан ылдый иштер экен. Engine brake менен түшүп бартабыз. Engine brake жок болсо тракторга абдан оор болмок. Engine brake жардам берет. Мына runway дейт. Runway track дейт. Ушундай runway'лерди коюп коет, трактор токтой албай калып, тормозунун күчү жетпей алганда ушул жакка кириш керек. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Мына могул жерде runway track ramp деп турат. Мына могул жерге трактор кириш керек. Бир трак кириптир. Мына эмеси изи калып калыптыр. Достор, ошондой. Погода күн сайын өзгөрүп атат. Saat sayın özgөрүп атат. Рас эле терезелеримди жууп аптырмын, өзлөрү жууп койду. Азыр кичине каар жаап, суулуу каар жаап. Терезелеримди жууп кетти анча-мынча. Бир топко чейин ушундай ылдый иш барат да.
где-то 10-15 майл ушундай ылдыйыш, постоянно ылдыйыш. Biz geldik bu UPS kende UPS dep жана почта алып келип турмун да көрсө. Ana мындай постко келип телефон бар экен. Телефон менен сүйлөшүш керек экен да. Анан булар айтат экен, булар айтат. Детил жерге трейлерди таштайсың дагы. Атайын паркинг лот бар, ошо жака күтүп турасың анан. Булар жүктү бүткөндөн кийин мага телефонго чалат экен дагы, анан мен бул жака келип трейлерди илип алып, анан бул секьюритиден өтүп туруп чыгып кетет экенмин. Алло? Job number? My company number, I don't understand. KG line. Yes. My name is Almaz. A-L-M-A-Z. Yeah, tractor number 123, trailer 2350. No. I am first time here. Excuse me? And security said I have to park here, and when ready, they have to call me and I have to come back here. Так, достор, мына боякта линиялар бар экен, мен жана телефон менен сүйлөшсөм, 1025-ге калтыр деди. Мен трейлерди 1025-ге калтырып койдум. Эми кете бер дейт. Анан бир 2 сааттан кийин даяр болот. Өзүң эле бул жакка келип, трейлериңди илип алып, анан кете берсең болот дейт. Азыр деген биз бул жактан чыгып, атайын трейлер күткөн жерге барышыбыз керек экен. UPS
Так, мен болсо мону эмет воздухту чыгарган боюнча кетип бараткан турбайбы? Билип аткандан жүрөк түшүп калбадыбы? Жабаң мына UPS-тин немелери, трейлерлери, трактору турат. UPS бул деген Америкада почта ташыйт, FedEx окшоп. Азыр жаңы жылдын астында Christmas деген майрамдардын астында абдан көп жумуш болот буларгачы. Мына мондай местныйлар булар. Чоң трактор алып келгенден кийин ушундай кичинекей машиналар жүктөрдү шаарларга, айылдарга ташышат. Мына дагы бирөө чыгып кетет. Жолду карабай чыгып алды. Ошондой достор, мына жүктү жеткиздик. Эми 1-2 саат эс алалы. Анан 2 сааттан кийин келип трейлерди алабыз.